Assalamualaikum достор. Бүгін 24 май 2025 жыл Бишкек шаарында авторунак. Бул видеода Портер 1, Портер 2 от каналга сөз каттап лайк баскыла Базар шоу каналы Акчейит Акылбеков. Биринчи Портер 2 126 жылы 2012, объем 2.5, басы 800 миң сом, кеми бар дейт, трок ес. Состояние орто, кожный салон, коробкасы механика. Прицептин состояниеси ушундай состоянияда. Бул жерде бираз жумуштар бар экен. Двухскатный. Ушундай алды экен. Басы 800 миң сом. Мындай Портер мага жаккан жок, состояниясы жакшыраак тап дегендер үчүн мына дагы бир Hyundai Портер. Бирок мунун басы ошого жараша болот болуш керек. Бунун состояниясы аябай эле жакшы, жана двухскатный. Үстүндө мындай багаж да бар экен. Мунун да салону кожный, айнектерин тазалап салон кылып жууп коюптур. Жылы 2019, объем 2.5, $13.900, коробкасы механика. Ошол эле Kia Hyundai Porter, бул да 2012, 2022, объем 2.5, $15.000. Бул $15.000. 2022 жыл экен. Ушунун жанында дагы бир ак түстөгү Hyundai Porter 2, свежий перегондойт. Жылы 2018, пробег 180 миң, $13.800. Эки тең двускатный экен, жана көргөзгөн эки тең. Номерлар кыргыз. Видеоны улантабыз. Дагы бир Портер 04 регионда. Мунун прицеби кыска экен, аябай эле. Бирок дубль кабина спальный менен экен, кожный салон. $8.500 басы. Пробег 200 миң, жылы 2007, объем 2.9, коробкасы механика, Kia Bongo. Дагы бир Kia Bongo, жылы жаңыраган издегендер үчүн. 2018, объем 2.5, $9.900, коробкасы автомат Kia Bongo, объем 2.5, автомат коробка. Ал ушундай двускатный. Булардын аккумулятору ушул жерде болобу же экөө буларда. Эми ушунун жанында эле состояниясы мындан бираз өйдөрөөк Hyundai Porter 2. Двускатный бул дагы. Кожный салон, кабинасы жок экен. Porter 2, жылы 2020, 2.5, дизель, типтроник, коробкасы механика, объем 2.5, басы $13.000. Чындыгында негизи мага Портерлер арзандап калгандай сезилет. Тетиги жерде Porter 1 турат, ошону да тартам. Видеону аягына чейин көрүүнү сунушталам. Бул жерде дагы бир Kia Bongo 2018 жылы чыгарылган, объем 2.5, $12.000. Номерларына чалып көрөлү, если жагып калса алам дегендер ойлор болсо. Коробкасы механика. Двускатный, бираз тат баскан жерлери бар экен, эми ушундай болуп тура берет да. Kia Bongo. Hyundai Porter 2. 2 скат, двускатный. Салондор кожный эмес, жөнөкөй эле кожада, жөнөкөй эле чүпүрөктө.
Пробег 220 миң, баасы 2018, объем 2.5, баасы $12.000. Расход 10-12. Коробкасы автомат дейді. Шындығында эле коробкасы автомат екен. $12.000. Мен сіздерді көп күттірбей ушу Портер 1-ге барайын. Ошо баасы канча булар? 650 миң сом, аябай жакшы баа койгон окшойт. 650 миң сом. Объем 2.5, жылы 2 миң. 650 миң сом үстүдө мындай да бар экен. Салондору кожаный эмес экен, бирок четтери кожа. Коробкасы механика. Двускатный. Нарашкасы бар окшойт, анткени бул жерде течиктер турат. Арты ушундай абалда, бул жери бир аз тат баскан. Нарашканын ушул течиктерге коюп нарашканы коет окшойт да. Мындан тышкары дагы бир Портер 1 турат. Азыр ошону дагы көргөзөм. Видеону до конца көрүүнү сунушталам. Бул 02-региондо Портер 2, номери жашыл мындай эмес экен. Бул электронный эмес, бирок двускатный бул да. Коробкасы автомат. Жылы 2021-22, коробка автомат, объем бул чындыгында эле электрический менен иштейт. Расход 70 сом. 70 сомдун тогун жеп 100 км жүрөт деген белги бул. Баасы $16.700. Кызыккандар болсо бул номерлерге чалып көрөлү. Мен ойлогом бул жөн номер ушундай эле коюп койгонго депчи, могу жашыл менчи. Көрсө бул чындыгында эле ток менен жүргөн Портер экен. Полная комплектация, баасы $16.700. Мен ушундай электропортерге окулабы. Жакшы. Зарядтаган жери мол жер окшойт да. Бул жерин ушундай эмелер экен. Аккумулятор сыяктуу ушундай эмелер. Электрический болсо жакшы. Бул жерде дагы бир Портер 1 турат, ошону да тартып берейин. Анткени базар боюнча мен 2 Портер 1 көрдүм. Бул Портер андан дагы арзан экен, жанакы Портер 1ден дагы. Баасы 520 миң сом. Жылы 95, объем 2.4. Hyundai Porter 1. 95-жылкы объем 2.4. Негизи ушу көп адамдар комментарийга жазды. Портер 2ге караганда Портер 1 көп бузулбайт жана запчастары арзан. Портер 1ге караганда Портер 2ден көрө Портер 1ди алган кичине проблема азыраак болуп деп айтышты. Эчтер ачыккан. Номерларын көрө алдыңар, чалып көрүлү эснемесе. Анткени баасы чындыгында арзан коюлуптур. 559 382 038. Карасаң кузовунда мындай бир да чирип кеткен тигиндей мындай жерлер жок, бирок мындай жерлер бар экен, бирок бул 95-жылкы машиналарда боло берет. Эң эскиси чирик деген нерсе мен көрбөйт мисалы бул жерден. Бишкектин учетунда. Kia Motors деген машина экен бул дагы. Кожаный салон, коробкасы механика. Газ менен жүрөт экен бул. Богатый комплектация 2019-2020 без вложений. Баасы $13.500, 0722 19 14. Богатый комплектация эң эскиси газ менен жүрөт экен, аябай экономичный болот. Бирок өткөндөгү электромобилге жетпейт да. Бул жерде дагы бир Портер 2, жылы 2018, объем 2.5. Свежий перегон, родной окрас, механика, расход баасы $12.500. $12.500 Портер 2.
күн бир аз ысыгандай болуп атат. Saat болсо канча болуп калды? 4-ке 20 мүнөт калыптыр. Ушунун жанында да бир Porter 2. Bunun da kojасы салон кожа эмес, жөнөкөй эле эмеде. Бирок балким кожа анткени бул чехол кийип коюптур. Коробкасы механика. Басы 770 миң арзан койгон окшойт дейт да. 10 миңге да жетпейт. 770 миң. Самосвал 2006 жылы 2006 объем 2.6 механика, самосвал нарашка без вложений. Разрешение есть. Нарашка разрешениясы бар экен. 720 миң самосвал. Аябай жакшы баа деп ойлойм, 770 миң сомго. Самосвал Porter 2. 2006 жылкы двускатный. Жакшы баа негизи 770 миң. Бул деле негизи ушул 770 миң деле чоң акча. Бирок буларга караганда 12 миң, 13 миң, 15 миң дегендерге караганда бул арзан экен. Ошо. Каналга каттап лайк басканды унутпагыла. Сіздер менен Акчыбек Акылбеков. Могул Porter 1ди көргөздүм. Кызыккандар болсо дагы бир жолу маалымат берейин. Анткени баасы чындыгында арзан койгон. 520 миң сом, объем 2.4, жылы 95. Hyundai Porter 1.